Кыргыздын улуттук ат оюндарын сүйөр урмандарына биз кайрадан жалындуу ысык салам айтуу менен биздин кыргыз көчү теле долбоорубуз кайрадан сиздердин назарыңыздарда куш келипсиздер демекчибиз. Эмесе, урматтуу агайын туугандар, урматтуу кыргыз калайык калкы, жумурай журт дегендей, кыргызда төрүндө мейман келсе ашы даяр. Мына кыргыз мейман досчул экенин дагы бир далилдеген биздин улуу салтыбызды улап, биздин теле долбоорубузга айтылуу кыргыздын эгемендүү мамлекетибиздин желбиреген желегин далай жолу ааламга кыргыз экен деп тааныткан Кабылан командасынын кыргыз атуу кулундары мейманда. Куш келипсиздер. Оң жагында 3 бурчтуу калпагын башына баса кийип, ала тоонун кырларын чыгарып, ак мөңгүлүү ак тилегин биздин теле долбоорго алып келип олтурган Кабылан команданын капитаны, азыркы учурда Чүй облусунун Жайыл районуна караштуу Сары Коо айылынын айыл башчысы Тилек Урманбетов мырза. Куш келипсиз. Тилек мырзанын оң жагында жайгашып олтурган, кыргыздын кынынан сурулуп турган кылыч болуп турган деген сөзү бар. Мына ташып өйдө кулап турган Бактияр уулу Элдияр деген Кабылан команданын мүчөсү. Куш келипсиз. Алгачкы бир суроомдун башы, ушул Кабылан командасы мына азыркы учурда Тилек кыргыздын чоң бир каада салтында эмгегиңиздер менен калдыңыздар. Көкбөрү оюнунда, Көкбөрү федерациясында чоң ийгиликтер менен элдин оозунда калдыңыздар. Дагы бир жолу айтып кетейин, биздин Кыргызстандагы эң күчтүү 4-5 команданын алдыңкылары десем жаңылышпайм. Бул эки команданы былтыркы Манас оюндарында Орманхандын 220 жылдыгына арналган мелдеште биринчи орунду ээлеген Кабылан командасы Көлдүк жигиттер жана ошол эле финалга ойноп экинчи орунду ээлеген былтыркы Манас оюндарынын финалисттери ойноп атат Суусамыр командасы жана Кабылан. Бирок Суусамырлык жигиттер оңой менен улакты бере койбос. Эмнеси болсо да көрөлүк, Тайгазанын жанында оюн болуп атат. Бул Эрлан өнөгү менен келип, ой, Азамат, мына көрдүңүздөрбү, Эрлан Сейдалиев, Эрлан. Мына жаңы оюнчу Тилек Урманбетов, жана айткандай кайдан жайдан пайда боло калат. Бул Тилек Урманбетов, улаксалар деле Урмат Мусаев экөөлөп. Эми ушул Кабылан командасы кайсы жылы түптөлгөн деген суроо туулат. Канча жыл федерацияда силер бир команда болуп турдуңуздар? Ушундан сөз учугун баштасаңыз. Ассаламу алейкум. Ошо бүгүнкү теле көрүүчүлөр жана ушундай эле бүгүнкү бизди бүгүнкү студияга чакырган Эрлан сизге чоң ыраазычылык билгизебиз. Эми Кабылан командасы жөнүндө айтып кетсек, Кабылан командасы негизинен 2005 жылы башталган, 2005 жылы уюшулган. Бирок анда эң негизгиси биринчисинде Кара Балта болуп эле, Жайыл районунун Кара Балта командасы болуп, негизи түптөлүп, бир айылдын ошо Жайыл районунун Жонарык айылынан башталган. Анан ошо Кара Балта болуп жүрүп, ошонун негизинде анан 2007 жылдан баштап ошо команданын атын коюш керек болду. А бул 2007 жылга чейин бул Кабыландын аты кандай эле? Кабыландын аты 2007 жылга чейин негизи ошо Кара Балта болуп эле келаткан. Кара Балта аты пока жаңы чыгып, жаңы уюшулган жаңы команда болуп, эми бул баягы достордун арасында ошо Азиз, Марат деген жолдош балдар бар. Ошолор баарыбыз баягы бир кеңешип, бир команда түзөлүк деп, анан ошонун негизинде баягы жаңы башталып келаткан команда болчу. Ошо бир айылдын кулундары, бир айылдын жигиттери болчу. Анан бир райондун. Анан ошонун негизинде эле команда түзүш керек болуп, анан райондук деңгээлде, республикалык деңгээлде өйдө көтөрүлүп чыгыш керек болду. Анан ошо биздин Камчы деген байкебиз бар. Ошо байкебиздин жардамы менен ошо кишинин, анан ошо команданын атын койгонго да ошо киши коюп берген. Негизи команданын атын да Кабылан деп
ошол Кабылан деп коюшун коюп, анан ошол аты команданын аты дагы жакшы ат менен абдан баягы эми Кабылан деп ар кандай да Манаста да айтылат Кабылан деп. Албетте. Анан бардык жактан ал киши дагы ойлойм эми тышкары эле Кабылан деп коердон мурун ойлонуп, кеңешип, анан ушундай ат деп коелу жигиттер деп кеңешип биз менен ошо менен Кабылан деген ат коюлуп калган. Анан эми башталганда негизинен ар бир команда кол келип баштаганда Кудай буйрса эң негизгиси ынтымактан башталат. Балдар ынтымактуу болуп, жетекчилер, достор баары ынтымактуу болуп, жаш балдар баары көпчүлүгү баягы менин аркаман угуп, макулдугу менен ошолордун ата-энелери дагы ошолордун уруксатын берип, жиберишип, күн түн дебей чуркап баары жүрүштү. Анан ынтымактан башталып, ошо Кабылан командасы акырындык менен көтөрүлүп, жаңы ийгиликтерге жете баштады да. Анан Кабылан командасы ошо ынтымактын негизинде жеңишке жетти деп ойлойм. Анан 2007-жылы Кабылан болуп түзүлдү. Кара Балта Кабылан болуп жүрүп, анан Ысык көл Кабылан болду да. Ысык көл Кабылан болуп. Негизи бизде 2 команда бар эле. Ысык көлдө дагы Ысык көл облусунда өзүндө 1 команда. Ал жакта да Эрлан, Руслан деген жигиттер бар эле. Бияктан Кара Балтадан биз болуп, анан ошо 2 командадан бир күчтүү команда чыксын. 2 команданы баягы эмете бербейли деп, анан ошо 1 команда чыгарып, 2 командадан баягы кандай десем, сборный кылып, кыргызча айтканда чогуу курама команда. Курама темир бышык болот деген. Курама темир болот деген курама команда түзүп, анан Кабылан бир эле күчтүү команда кылып чыгардык. Дегенде Кабылан 1, Кабылан 2 болуп жүрдү. Биз Кабылан 2, Көлдүн Ысык көл, анан Ысык көлдүн командасы Кабылан болуп чыктык. 2007-жылдан баштап. Дегенде албетте 5-орун, кээде 6-орун, анан 4-орун, 3-орун, анан уже акырын 3-орунга илеше баштадык. Ысык көлдө өзүңүздөр билесиздер, Асанбек Көлбаев атабыздын турниринде ошол жерден 3-орунга илештик. Анан кийин Ноорузда 3-орунга илешип баштадык ошо 2007-жылдары. Анан Кудай буйрса 2008-де 2-орунга илеше баштадык. Анан ошо менен 3 жыл кичине 3-4-3, 3-4, 2-орунда илешип жүрдүк. Анан 2010-жылдан баштап ошо эң биринчи чемпион болдук. Кыргыз Республикасынын ошо чемпионаты болгон. Негизи 4 жылда ошо бир чемпионат өтөт го. Ошо чемпионатында биринчи болуп, ошондо 5 жылдык чемпион болуп, негизинде чемпион болуп жүргөн Бөрлүү командасы, ал командада абдан күчтүү команда болгон. Албетте. Абдан ал жерде дагы күчтүү балдар чогулган. Абдан тандалма аттар бар болчу ал жерде дагы. Эми анан команда адеп ынтымак болуп, улам жеңишке умтулуп чыга баштаганда кандайынан болсо дагы баары жармашып илешип эле баягы алдыга жылы берет да ишчи. Анан баягы уже кол кете баштаганда, ырк кете баштаганда кандай чаптаса деле болбой эле уже арты көстөй кыйшаңдап калат да. Анан ошентип Кудайдын буйругу менен ошентип алдыга жыла баштадык. 2010-жылы ошо биринчи чемпион болдук. Абдан сүйүнүп чоң жетишкендикке ээ болдук. Жекеме-жеке Эми Тилек Курманбетов өзүнүн торпеда деген аты менен көрдүңүздөр, биякта көк атты жолотпой түртүп чыгарууга аракет кылып атат, бирок Кубанычтын аты дагы жана айттык, БТРга туруштук берип аткан эми бул торпедага дагы көрдүңүздөр кадимкидей. Торпеда кандай чоң ат экенин билесиздер, эң мыкты аттардын бири. Курманбетов Тилек команданын капитаны, 1-номердеги, 1980-жылы туулган, көп жылдардан бери ойноп келди. Бул жаш жигит жаш кезинен баштап ал дагы Суусамыр команда, Жайыл командаларында ойноп жүрдү. Эми Кабылан командасында ойноп, учурда Кыргызстан курама командасынын капитаны, эң мыкты жүрүш турушу дагы өзүнө үлгү болгон чыныгы капитандарыбыздын бири. Бул биздин Тилек Курманбетов. Бөрлүү командасын 2010-жылы биринчи чемпионатта жеңип, ошондо биринчи Кыргыз Республикасынын чемпионатында ошого кубокко жеңишке байгеге жетиштик. Баракелди, кут болсун.
Эми иниси бардын ырысы бар дегендей, бул Бактияр уулу Элдиярды дагы бир жакшы эл таанып калган. Кабыланда сени жүзүңдү көрүп таанып калган Кабылан командасынын көкбөрүчүсү деп. Элдияр, бу негизи өзүң канча жашыңан баштап ат үстүндө көкбөрү тартып калдың? Өзүм кичинекей кезимден бери ат мүнүп жүргөм, айылда. Анан ошентип ат үстүндө жүргөндөн кийин улакка кызыгып, ошо эң биринчи өзүм 16 жашымда ошо Бишкек шаарына келип тарткам. Эң биринчи чоң ат майданда, республикалык масштабта. Республикалык масштабта ошо биринчи жолу 16 жашымда тарткам. Ой, баракелди. Анан ошол ат үстүндө 16 жашымда Бишкекте тарттым. Андан кийин ошо мен ошо Тилек байкем ошо байкелердин аркасынан улактын ошо кандай өйдө мындай шаарга тартышка эме болду. Өбөлгү болгон экен. Жардамы менен ошо байкелердин аркасынан өйдө чыктык ошо. Ай баракелди. Агасы бардын жакасы бар деп бекер айтылбайт. Аганын аркасында жүрсөң көлөкөсү тийип, ошол ага сени эч убакта бир караңгы түнгө таштабайт дегендей, агасы бар, ырысы бар деп бекер айтылбайт да. Эми урматтуу Тилек мырза, мисалы Кабылан деп койгондун себеби мен мындай кылып толуктайт элем да. Агилибирстин тукумдары турбайбы деген кеп бар да кыргызда. Же болбосо Жолборс терисин жамынган баатыр деген чыгарма бар мисалы. Мисалы кыргыздын атуулу ушул Камчы байкебизге чоң рахмат. Мына силерди Кабылан кылып түптөп, атындагы сонун койгонда Кабылан, Кабыландай алгырт болсун, Кабыландай жүрөктүү болсун деп. Мына Манас бабабыз дагы ушул карында жаткан кезде Жолборстун жүрөгүнө талгак болуп, анан дүйнөгө келген да жараткандын буйругу менен. Ошондуктан илимдүү, билимдүү, аттын түпкү тамырын түшүнгөн ушул Камчы байкеңиздерге рахмат. Силерди Кабылан кылып түзүп, далай-далай Кыргызстанга, кыргыздын жакшы бир кубанычтарына чет өлкөгө барып, эмне деген ат майданда беттешүүдө кыргыздын намысын коргоп келдиңиздер. Эми Тилек мырза, мына чемпионат Азия Астанада өткөн кезде, мына ошол сиздер көбүнчө ошол курама болуп барган, туурабы? Курама болуп барган. Эми ушул эки Астанада өткөн чемпионат Азия боюнча бир кеп салып кетсеңиз, ошол жерде оюн кимдер бар деле ошол жерге? Аты менен атасаңыз ошолорду. Эми Астанада ошо баягы биринчи жолу чемпионат Азия болгондо курама команданын капитаны болуп мен баргам. Өзүң баш болуп. Өзүм баш болуп баргам. Тренери Уралиев Азиз деген жигит барган, курама команданын башкы машыктыруучусу болуп, мен капитаны болуп, жетекчиси Сырдыбаев Марат деген жигит болуп барган. Албетте биздин азыркы Кыргызстан фракциясынын лидери, депутаты Исаев Канат Керейканович баш болуп барган. Көптөгөн делегациялар биздин Кыргызстандан барган. Анан эми албетте биринчи номурда мен Тилек Урманбетов, экинчи номурда курама команданын негизинде Ногоев Сыргак. Кыргызстан Республикасынын командасы мына топто өнөр көрсөтөдү. Тилек Урманбетов, Сыргак Ногаев, Жолдошбек Оразбаев, Үрмат Мусаев, Элдияр Тургунбеков, Рустам Тыналиев, Бактияр Талайбек уулу, Жишан Алипсеитов, Улан Насакеев, Нурманбек Койшукеев, Белек Мукаев, Сейитбек Анарбек уулу. Команда жетекчиси Канат Исаев, команда жаттыктыруучусу Азиз Айтпак уулу. Эми ал жерде оюн болду. Эми телекөрүүчүлөр деле баары теле эфирден көрүштү. Эми анын алдында деле айтып кетсем, Чимкентте международный турнир болгон. Асанбай Аскар уулунун международный турнир жыл сайын өтөт Казакстанда. Ошол жерде эки команда барганбыз. Кыргызстандан Кабылан командасы, өзүнчө клубный команда болуп, анан Кожомкул командасы барган. Ал жерде да Өзбекстан, Тажикстан, Афганистан өлкөлөрүнөн келген, коңшу өлкөлөрдөн барган. Ошол жерден биз Кабылан командасы биринчи орунду алып, Кожомкул командасы экинчи орунду алган. Полуфиналда Казактын эки командасы менен чыгып, анан финалда эки кыргыздын командасы ойноп, биз биринчи орунга, Кабылан командасы ээ болуп, Кожомкул командасы экинчи орунга ээ болгондо. Эми ошол эле состав, ошол эле Казакстан мамлекетинин ошол эле командалары бизден ошол Чимкентте болгондо аябай эле чоң эсептер менен утулганда. Анан кийинки эле жылы ошо 2012 Чимкентте болгон, 2013
Астанада болду да. Астанада болгондо эми албетте биз деле даярдыгыбыз абдан жакшы эле барганбыз. Ысык көлдө Чолпон Ата шаарында ошо кеминде бир 3 ай даярдандык. 3 ай даярданып абдан жакшы Көгүлтүр көл жээгинде абдан жакшы машыгып даярданып, аттарыбыз деле жакшы, балдарыбыз деле жакшы эле. Анан эми оюн деген оюн экен, ошондой экен. Эми бир эсебинде ошо Казакстан командасы биринчи орунду алып кетти. Эми анын биринчи орун алган. Бул канчанчы жылы? 2013-жылы. 2013. Биринчи алган негизинде эле телевизордон көрдү, бүткүл кыргыз эли баары көрдү. Жана Рустам Тыналиевди биринчи эле таймда 5 мүнөт удалениега чыгарып жиберишкен. Негизи 5 мүнөттүк удаление деген жок. Көкбөрү федерациясында биринчи 2 мүнөт, анан 5 мүнөттүк удалениега сразу чыгарып жибергөнү туура эмес болуп калды. Ошол кезде учурдан пайдаланып эки улакты ташый коюшту. Ошол кезде учурдан пайдаланып алар эки улакты ташый коюшту да. Баягы көпкө асыраак болуп калды. 4-кө 3 болгон маалда ошондо бири-бирден кармап анан ошол учурда салып жиберишти да. Атак негизинен теңме-тең болгондо анчага жол бербейт элек да. Анан ошол анан судейский составдагы ал жерден аябай талашуу тартышуулар болгон. Судейский составда биз биринчи сунуш кылганбыз. Казакстар өздөрү судья тетпесин. Негизи ар бир спортто кайсы өлкөдө өтүп атса башка жактан кабыз болуш керек да негизи. Анан негизи эрежеде ошондой да. Эрежеде да ошондой кабыл алынган. Анан булар жок, биз өткөрүп атабыз, биз өзүбүз билебиз. Биринчи Азиянын биринчилигин өткөрүп аткандан кийин биз өзүбүз чечебиз деди дагы. Биз сунуш кылдык. Мисалы, Россиядан судит этсин, Тажикстандан судит этсин десек, болбош жок, өзү судит этебиз деди. Анан өздөрү судит эткен, ортодо арбитр өздөрү судья болгондон анан жыйынтык келип чыкты. Ошо менен эмне болду? Ошол негизинде Казакстан командасы баягы ортодогу судьясын кошкондо 5 оюнчу болуп ойноду. Ошонун негизинде анан жеңишке жетишти десек болот да. Анан быйыл көчмөндөрдө биздин жигиттер аныктап, даңазалап, даңктап койду. Чындыгы Кыргыздын жигиттери балбан билек күчтүү экенин көргөзүп койду. Сен жаңылбайсың. Бирок деген кеп бар. Тилек. Мына Кыргыздын бийиктиги ошол да. Иште мындай ичкүйдүүлүктү кармаган бул ниети бузук пенденин кеби да. Кыргыз андай эмес экенине, Кыргыз ала тоодой бийик, жаратканга жакыныраак экенибизге дагы бир жол түзүп койгонубуз. Бул Кыргыздын калпак мына башыбызда тургандай мөңгү аппакка бөлөнүп аппак кардай ага экенибизди дагы бир далилдеп койдук. Чынбы Тилек мырза? Ошондуктан эч убакта кечиримдүү бол, сабырдуу бол. Эч убакта кара санаба деген кептерди туткан Кыргыздын кулундары мына силерсиңер. Мына көчмөндөрдө ойногон курама команданын Кыргыздын атуул жигиттери демекчибиз да. ООО «Газпромнефть» смазочные материалы в Кыргызской республике. Мына жаш өткөн сайын Тилек, мындай да, мына өзүң жакшы билесиң. Башында кынынан суурулуп туруп, жаштык бир гүлдөп турган учурда баары эле эң кичи. Чаап келип жерден шыпырабыз. Тайгазанга ташыйбыз, коргоочу болобуз, чабуулчу болобуз. Анан убакыт өткөн сайын Элдияр акырын-акырындан коргоочу боло баштайбыз. Анан акырын отуруп, анан калыс боло баштайбыз. Жаш өткөн сайын анан бата берип, аксакал боло баштайбыз дейт, туурабы? Бул Көкбөрүнүн өзүнүн агымы ушундай да. Эми Тилек, ушул Айтылуу Кабылан командасында сен кайсы милдетти аткарчу элең? Анан эми албетте оюн талаасына чыкканда бизде 12 бала тең бирдей, 12 баланын тең салымы бир, 12 бала тең күчтүү болуш керек. Бирок баягы капитан болгондон кийин оюн талаасында жүргөндө 12 баланын тең үстүнөн көзөмөлдөп бардыгына жетишип үстүртөн көз салып туруш керек да. Анан эми мен өзүм сиз айткандай биз дагы жаш учурунда сизге окшош сиз айткандай баягы кырынан суурулуп, эң кич болуп, ошо 97-жылы, 98-жылы Көкбөрү федерациясы түзүлгөндөн баштап эле 97-жылы ушу Манастын 1000 жылдыгынан баштап ушу мынагу биздин Рассвет командасынын капитаны Индусбек Мөкөнбаев Индусбек деген агабыз бар.
ошол агаларым менен ошол жака чейин барып, адегенде Кыскы Кумайга түшүп, анан ошол алардын командасынын курамына кошулуп, ошо Манастын 95 жылдыгын 1000 жылдыгы болгондо ошондон баштадым эле. Албетте ал да биз дагы ушу мына Элдиярга, Бакуга окшоп ал кезде нападениеде ойночубуз, алдыкы баягы. Анан кийин убакыт өткөндөн сиз айткандай улам боло берет, балдардын үстүртөн карап, анан баягы защитага ойноп калдым да, коргоочу болуп калдык да. Коргоочу, анан ортосунда нападающий да болдум. Анан кийин коргоочуга өттүк. Анан кийин коргоочу, ортого дагы мына Мусаев урматчыкчы, анан кезинде ал баягы чарчап калган кезде эс алдырып, жок дегенде эңдирбей коюп ортого чыга калчумун. Биздин али күндө эсибизде, көз алдыбызда турат ал эмгек. Торпедо деген чоң торатым бар эле, ошо менен ортого чыга калып, жок дегенде урмат эс алгыча эңдирбей туруп, ыгы келип калса алып кетип, кыйылып калган жерден салып кетип, анан негизги биздин эме баягы мурда аттардын баары, кандай десем, аттар кыргыз жылкысы менен баягы ырсак аралашып ал кезде негизи абдан күлүк аттарды издечү элек да, күлүк аттарды, ойнок аттарды издечү элек. Азыр баардыгы эле ошо койгон ат болсо, урган ат болсо болуп калды да, ошол аттарды издеп калдык. Эми Тайгазанга ошондой абдан ыкчам ат керек экен, анан абдан өкүм ат керек экен. Анан ошонун негизинде дагы коргоочу болуп ойноп калдык. Анан баягы биздин эң негизги баягы эртең оюн финал дегенде отуруп план чийесиң, кеңешесиң балдар менен. Сен баланчаны кармайсың, сен буну кармайсың. Анан биздин эң негизгиси Урмат Мусаев деген жигитибиз ошо абдан такымчыл, эңгич өзү. Анан ал басса мен жетелейт элем, анан экөөлөп барып момент келгенде салат элек. Элдияр болсо, Элдиярга Первый май деген ат бар эле, кандай улак тийсе ошо бойдон алып барып салчу. Эми Кабылан командасын бул бир түзүлгөн командада негизичи мындай Кудайдын эмеси менен түзүлүп, өзү Кабылан деп атына жараша айтылган заты бар дегендей эле. Ошол Кабыланга татыктуу команда түзүлгөн да. Мындай команданы азыр кайра чогултуш кыйын. Мындай балдар дагы бирине бири ушундай шайкеш келип калганда, Бир туугандай, бир атанын балдарындай болуп, анан баардыгы өз жумушун орду менен билип, коргоочулар өзүнүн ордун билип, эңгичтер өзүнүн ордун билип, баягы ар бир нападающийлар өзүнүн ордун билип, өз убагын менен алмашып, мындай эле кыйкырык сүрөсү жок эле башике менен эле көз кысым менен эле мындай бири-бирин түшүнүп дегендей. Ошондой анан абдан баардыгы өткүр, курч жигиттер баары чогулган да чындыгында. Ошонун негизинде Кабылан болуп жүрдү деп да ойлойм да. Эң бийиктик кезинде, темир ысык кезинде бас дегендей, эң бийик кезиңер ошол кез экен да. Далай кыргыздын көкбөрүчүлөрүнүн мизин кайтарып турган кезде, Тилек мырза, мына Элдияр, кайсы команда менен ойногондо эң кыйын оюн болду деп эсептейсиңер? Бөрлүү командасы менен, анан эң негизинен көбүнөн биз ошо Бөрлүү командасы менен Кожомкул командасы, Рассвет эле анан Кожомкул. Көбүнчө Кожомкул командасы менен катуу кармаштар болчу. Анткени Бөрлүү командасы менен тартканда да анча ат салышпайт элек бири-бирибизге. Ойнок аттар, жекме-жек менен көбүнчө ошо менен бүтүп калчу эле. Кожомкул командасынан абдан бири-бирибизге ат салышып, мындай бири-бирибизге бир эрегишүү мамиледей салышып, анан ошондой абдан катуу травмалар да алган күндөр болуп жүрдү. Бири-бирибизге карашпай калган күндөр да болуп жүрдү. Эми буранын баары оюн таласында унутуш керек. Негизи 1 сааттык оюн ичинде уруш талаш албетте болот, бирок бул кыргыздын улуттук оюну, көкбөрү биздин каныбызга сиңип калган оюн. Көкбөрүнү ушу мынакей дүйнөгө даңазалантып таанылтып, мен жана алдында айтып кеттим, 97-жылы ушу Болот Шерниязов агабыз ушу мынакей Атамекен партиясынын депутат болуп жүргөн, лидер болуп жүргөн ошол киши негизи Көкбөрү федерациясынын алгачкы президенти десем жаңылбайм. Албетте. Ушул киши ушунун баарын уюштуруп, Болот Шамшиев агабыз мен билгенден ошо мен бала кездерде ушу 97-жылдан бери аралашып калдым. Абдан ал киши мындай каардуу, сүрдүү десем
жаңылбай болушум керек. Баардык судьяларды эртең мененкисин чакырып, команданын жетекчилерин, капитандарын чакырып, чогуу жыйналыш өткөрүп, ынтымактуу тартип, темирдей тартип болчу да. Ал киши президент федерация болуп турганда, азыркыдагыдай эми баягы чыга калып, командалар келе калып, алдын ала бирине тизиле калып, биз тартпайбыз, бирөө судья менен спорт этип, ар кандай чыр чатактар болчу эмес да. Бир эле сүйлөлүп койчу, бир эле тартип болчу, бүттү. Тартпай койсо, даже кезинде мына тартып жүргөн абдан күчтүү биздин Койчукеев Мухаммедти өзүңүздөр билесиздер. Аны дагы керек болсо 2 жылга оюндан чыгарып койгон, четтетип койгон да. Баягы тартипке баш ийбей койгондугу үчүн. Анан ошондой тартип болуп, ошол убакта, ошо кезинде айтчу эле жигиттер, бул биздин көк бөрүнү биз дүйнөгө таанылтабыз. Кудай буйрса, көк бөрүнүн келечегин кең. Көк бөрүнүн бир аты керек болсо бир 10 миң, 15 миң, 20 миң долларга чыгат. Учурунда көрөсүңөр жигиттер деп. Эми ошол кишинин айткан көп сөздөрү мына эми келип отурат. Келип отурат. Бүгүнкү күндө аттар керек болсо 50 миң, 60 миң доллар болуп отурат. Ар бир балдар контракт менен ойнойчусуңар дечи, мына бүгүнкү күндө ар бир кыргыздын жигиттери керек болсо контракт менен ойноп атат. Бир четинен жакшы болуп атат, балдар үйлүү болуп атат, жайлуу болуп атат. Бир четинен команда түзгөн командаларга эптеп түзүп келатса, күчтүү баласы кетип калса, ал аксап калып атат. Эми Биригем дүйнө. Биригем дүйнө. Ошонун негизинде дагы зато мындайынан алганда ар бир баланын немеси көтөрүлүп атат да, чыгып атат десем жаңылбайм. Бактияр уулу Элдияр энибизге бир жакшы суроо бергим келип турат да. Мына Элдияр өзүң айтчы. Кыргыз көкбөрүчүлөрүнүн арасында, мисалы, азыр командалардын арасында мыкты аттар арбын. Мына азыр эле айтып кеткен мына Баку деген кыргыздын атуулу мына Мессиде ойноп жүрөт минип. Сен колуң менен санасаң болот да ушул жерден. Кайсы кыргыз мына кыргыздын көкбөрүчүсүн Тилек мырза атын чыгарган бул ат Камбар ата пири. Анан өзүнүн эмгеги экинчиси. Анан ошол көкбөрүчүнүн атын аламга чыгарган улуттук ат оюнда, улуттук биздин ат майдан Аккулада. Бул комментатор, туурабы? Туура. Мына эми ушул кабылан кылып кеткен аттарын бир санап койчу, Элдияр. Аттардын атын санап берсем бул Торпеда. Мына Тилек мырза минген Торпеда, БТР деген. БТР айтылуу БТР. Мына урмат кылган БТР. Азыр мисалы айыл жергелеринде БТР деген аттар толтура, мисалы улакта ортого ойной турган, туурабы? Зорро деген ат. Зорро. Зайчик деген. Зайчик эмне деген ат эле? Эмне деген учкаяк өкүм эле? 1 май деген. 1 май. Мустанг деген. Мустанг. Золотой деген болгон. Мустанг деген бул жакшы ат эле, эң защитанын ортого турган. БТР болгон. Аттар мисалы үчүн көп алмашып, баягы көп чыдаган аттар ушулар болгондо, бирок командада билесиңер, байке ат деген жакшысы кала берет, начарлары кете берет дегенде, бул командага эң бул команданы кармаш үчүн бул ат да. Атты бапташ керек, багыш керек, миниш керек. Курама команда бир түзөт белең. Кудай буйрса болуп калса, аракет кылабыз. Үмүт дагы бар, ар бир бул улак тарткан баланын ою бир цели бар деп ойлойм. Ушу улакты максаты ушу өйдө бир пикке жетиш деп, бир өйдө атын чыгарган, кыргыз элинин атын чыгарган, өзүнүн жерин чыгарган ушу жигиттердин бири болсом деген ар бир жигиттин өзүнүн оюнда бар деп ойлойм мен. Мына Тилек мырза атанын сүйүктүү атуулу бол деген сөздөр сага ылайыктуу десем мен эч убакта жаңылбайм. Эртеңки күндө мындай бир жолго түшсө экен, мындай бир кайрылыштан кайрылсак экен, бир бул жагынан бир момдай мамлекет жагынан болобу, Көкбөрү федерация жагынан болобу, бир ушул жагын мындай кылып өзгөртсө болсо экен деген бир тилектериң бар чыгар ичиңде. Ошол тууралуу бир эл менен бөлүшө кетсең. Туура, абдан жакшы суроо болду. Эми эртеден бери ата жөнүндө дагы жакшы кеп кылып атасыз, Элам мырза.
Эми биринчиден мен ушул жарык дүйнөгө алып келген атам менен апама чоң ыраазычылыгымды билдирем. Анан албетте атам ошо мен төрөлгөндөн баштап ошо уулум бир кыргыздын керегине жараган жигит болсо экен деп, элдин уулу болсо экен деп тилеп, ошо атымды да ошо тилеп койгон. Анан ошо мына алдыбызда тургандай жапжашынакай кыргыз эр токумга отургузуп, колума камчы карматып, атанын уулу болсо экен, элдин уулу болсо экен деп тилеген оюн Кудай буйруса келечекте ишке ашырабызго деген ойдомун. Тарых жана маданиятчылык кылып баса белгилеп кеткен ошо президентибиз Алмазбек Атамбай Шаршеновичке да ошо ыраазычылык билгиш керек. Ошо биздин биринчиден ошо биздин кыргыз өлкөсүн, кыргыз журтун, кыргыз элин ошо дүйнөгө таанылтып, өзүбүздүн тарых жана маданиятчыл болгондон кийин каада салтыбыз менен эл дүйнөгө таанылтты. Анын ичинде биздин улуттук оюндардын көк бөөрү абдан өйдөкү деңгээлге жетти жана өйдөкү деңгээлде эң жетишкен жогорку деңгээлде өттү десем жаңылышпаймын да. Өзүңүз дагы ошол жерде башкы калыс болуп жүрдүңүз. Жана алдыңкы сөзүңүздө айтып кеткендей, адегенде курч болуп, анан аягында коргоончу болуп, анан сиз менен чогуу биз дагы ошол жерде башкы калыс болуп биз да жүрдүк. Албетте көк бөөрү азыркы күндө айыл жергелеринде болсун, кайсыл жерде болбосун, баардыгы көк бөөрү менен сыймыктанып, көк бөөрүнү баягы кыргыздын улуттук оюну көк бөөрүнү сыйлап, урматтап калды десем да жаңылышпаймын да. Эми албетте көк бөөрү болуп жатат, ар бир айылдарда болуп жатат, райондордо болуп жатат, республикада болуп жатат. Эми көк бөөрүнү дагы өзөштүрүш керек, дагы өнүктүрүш керек. Бул бойдон токтобош керек. Эми келерки жылда да Кудай буйруса кайсы өлкө алат, аны ким билет, эми ал дагы чечилет го. Бирок негизинен ат сүйөрман ошо көк бөөрүнү сүйөрмандары көп болсо деп тилейбиз да. Анткени көк бөөрүнү айтканда, баягы карап турганда абдан оңой. Ойноп аткан адамдарды карап, ошол жерде беттешип атканда абдан оңой сезилет. Бирок чындыгында эле көк бөөрүнү тартыш абдан кыйын. Көк бөөрүнү ушу балбан билек, баягы жүрөктүү, эр жүрөк жигиттер тартат да негизиненчи. Анан көк бөөрүгө ошону колдогон кишилер көп болсо, анан ушу көк бөөрүнү клубный командаларды түзүп, ошону жетектеп жүргөн жетекчилерге дагы ыраазычылык билгиш керек да. Ошончо баланы багып, ошончо атты багып, ошону кармап, ошону түптөп, ошонун ар бир чыгымдарын баардыгына баягы баш ийбестен, баягы башты өйдө көтөрүп, ар бир ушу кыргыздын жигиттерине ыраазычылык билгиш керек да. Ушу ар бир команданы кармап жүргөн жигиттерге. Эми бүгүнкү күндө биздин чындыгынан алып келгенде курама команда ар бир клубный командадан келип түзүлөт. Чындап келгенде баягы өкмөттүн курама командасы жок. Чындыгында эми ар бир көк бөөрүчүлөр, ошо көк бөөрү сүйүүчүлөр, мындайча айтканда баягы спонсорлор десем болот да, ошолордун жардамы менен, ошолордун эмеси менен эле баягы кармалып келатат да чындыгында. Эми баягы Нооруздарда, эгемендүүлүктөрдө албетте өкмөттөн акча бөлүнүп, байге фондулары бөлүнүп атат. Албетте чоң акчалар коюлуп атат, ал байгелерди алып атышат. Бирок аны алып келген күндө деле ошол жерде атчысы бар, вет врачы бар, 12 бала ойнойт, ашпозчусу бар дегенде, ошонун баарына бөлүп келгенде эми бир бүгүнкү күндө бир 500 миллион сом акча чындыгында ал деле аздык кылат да. Мына биз Казакстанга, Чимкентке барып, 2012-жылы ойногондо ошол жерден барып көрдүк. Ал жерде клубный командалар бар экен. Алардын Казакстан өлкөсүндө өзүнүн сборный командасы бар экен. Албетте аларга акы төлөнөт, акы маянасы төлөнөт экен.
ушундай эр токун жабдуулары алып берилип турат экен, өтүктөрдөн бери алып берилип турат экен, формаларынан бери алып берилип турат экен. Биздин азыркы акчага которгондо ай сайын 30 000 сомдон көк бөрүчүлөрү алып турат экен да. Эми бизде албетте анча азыркы күндө баягы кыйын акыбалда турабыз. Андайга эми Кудай буйрса ошого жетебиз го деген ойдобуз, үмүттөбүз. Негизинен өкмөттөн дагы сборный команда болуш керек да, өкмөт тараптан каржылап, мисалы мына Казакстанда болсо ошол жака алып барганга, Тажикстанда болобу, Өзбекстанда болобу, кайсыл жака барганда ошо баягы курама команда даяр болуп, өкмөт тарабынан каржыланып турса жакшы болот эле да. Мен сиздин оюңузду түшүнүп отурам. Анткени уюткусун шыпкап салгандан, көрөңгөсүн такыр түгөтүп салгандан сактап, уюткулуу, көрөңгөлүү кыргыздын башында турган атуулдары сарбын болсо экен, көкбөрү дей турган. Мына Кабылан убагында болду, убагында чемпиондукту кармадыңар, такта отурдуңар Татынакай. Мына азыр Татынакай ар ким өз алдынча эмгек кылып кетип атат. Мен мисалы ушул Бекен уулу Тилек деп сени ойго ала турган болсом, мына Кабыландын өзүнүн көрө турган күнү, жакшылыгы менен мына таркадыңар. Азыр эми сен ушул Чүй обласы, Жайыл району Сарыгоо айыл өкмөтүнүн башчысы болуп отурасың да. Эми Тилек, атанын уулу бол деген ушул да. Бул мындан эч кайда качып кетпейбиз. Мисалы, колунда барлар чет өлкөгө кетип калгандар арбын эмеспи? Чет өлкөдө тамырын байлап, мен кыргызмын деп ооздун учу менен айтканы менен жан дүйнөсү чет өлкөдө ошол жерге отурукташкан жеринде. Мисалы да, ой жүгүртүүсү ошол отурукташкан жердин тили менен, ою менен ой жүгүртүү кылат. Эми мен кыргыздын атуулуу катары ушул Сарыгоо айыл өкмөтүндө элдин башы болуп, суу башы болуп, эл менен кайгысында, капасында, жыргалын күлкүсүн дагы, ач тогун дагы көтөрүп олтурасың сен. Сен кыргыздын атуулуу катары сага ийгилик, элиң менен, жериң менен, туулган жердин топурагы алтын, туулган жердин алтын бешиги кымбат дегендей. Сага ийгилик, мына кыздарың менен, уулдарың менен, ата тегиң, жоро жолдош, аймагың, өлкөң менен бар бол. Ак калпакты бийик көтөрүп келдиңиздер, көтөрүлө берсин, ак калпак баштан түшпөсүн, элдияр агасы бардын ырысы бар деп, сен келечекте, Кудай буйрса, Кыргызстандын бир желбиреген, желегин көтөргөн уулдардын атасы болуп, ат үстүндө жүргөн сенин инилериңе, агаларыңа тирек тоо болуп, ырыскысы болуп жүргөнүңө тилектешпиз, ала тоодой бийик болуңуздар демекчибиз. Чоң рахмат, ушундай кыргыз көчү деген теле долбооруңуздар баягы ишиңер алдыга жыла берсин. Негизи кыргыздын болгон ушундай жетишкендиктерибизди баарын алдыга чыгарып, салымыңыздарды кошо бериңиздер, ишиңиздерге ийгилик болсун демекчимин. Рахмат, бар болуңуздар.
Мына урматтуу кыргыз ат оюндарынын сүйүүчүлөрү, Кабылан деген айтылуу, Кабылан деген атты көтөрүп жүргөн кыргыздын ат уулдары менен маек курдук. Кудай буйрса, эмки жолукканга чейин сак саламатта болуңуздар демекчибиз.